Өкмөт Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын юридикалык макамын өзгөртүп, акционердик коомго айлантууну демилгөлөдү. Мамлекеттик ишкананын башкы директорунун орун басары Кубан Асанбековдун айтымында компаниянын өсүүсү үчүн инвестиция тартуу зарыл. Эгерде биз акционердик коом болсок, инвестиция тартууга оңой болмок дейт ал. Албетте акционердик коом болгондон кийин түз инвестициялар мүмкүнчүлүк пайда болот. Баягы эл аралык фонддор бар, международный банктар бар, ошол алар ишеним катары анткени совет директоров менен чечилип, мүмкүнчүлүк болсо тиги инвестиция тартканга шарттар ачылат да. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековдун пикиринде ишкана коррупциянын очогуна айланып, киреш алып келе турган булактарды жок кылган. Транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш иштери боюнча комитеттин көчмө жыйынында Момбеков стратегиялык ишкананы Орусияга сатуу боюнча бейформал сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы тууралуу маалыматка кызыккан. Эми темир жолу деген бул тендердин жолу, улуттук компания деген уурулук компания болуп калган да. Бирок Канатбек Абжорович ойлоңуз, мен сизди айыптап атат деп. Сизге чейин жетектегендер ушундайга жеткизген да. Ким айтат ушу Кыргыз темир жолунда коррупция жок деп? Жолдор канча километр, 400 километр узун, ошончо узун коррупция ошол жерде. Ошончо узун. Азыр актанып атасыңар, бизге тиги жетпейт, бул жетпейт. Анткени акционердик коом деген бул форма собственность частный болот. Менчик болот. Мамлекеттик болбойт. Мамлекеттик кызматтын башында болбойт ал адам. Ага 304 статьяны кое албайт коррупцияны. Деги эле Кыргыз темир жолун Орусия тарапка соодалап жиберүү аракеттери тууралуу кептер кийинки кездери көбөйүүдө. Массалык маалымат каражаттарындагы кабарларга караганда мындай аракеттер бир нече жылдан бери жасалып, кийинки кездери күчөгөн. Расмий маалыматтарда айтылгандай, Кыргыз темир жолунун жетекчиси Канатбек Абдикеримов январдын аягында Орусияга барып, Российские железные дороги ишканасынын жетекчиси Олег Белозеров менен жолугушкан. Жолугушууда тараптар ишенимдүү атмосферада Кыргыз Республикасынын темир жол тутумун өнүктүрүү долбоорлорун ишке ашыруу маселелерин талкуулап, анын этаптары менен механизмдерин макулдашышкан. Бирок айрым эл өкүлдөрүнүн айтымында компаниянын макамын өзгөртүп иштетүү учурдун эң туура маселеси болмок. Кыргыз темир жолу бул стратегиялык объект. Бул стратегиялык объектти башка компанияга, жеке компанияга берүү тыюу салынат да, негизи мыйзам үстүндө. Азыркы күндө Кыргыз темир жолу акционирование болуу туурасында сөз болуп атат. Акционирование жасоого булар документтердин баарын жасап, ошол даярдап жатышат да. Анан эмнеге акционирование себеби дегенде бул ачык эмес, жабык акционердик коом болот. Бул сырттан кредиттерди алууга, жанагы өзүнүн техникалык базасын оңдоого, түзөөгө, модернизация жасоого шарт түзүлөт экен да. Себеби мамлекеттик компанияга бербейт экен кредиттерди, сырттан эл аралык организациялар карашпайт экен да. Мамлекеттен акча бөлүүгө шарты жок. Өздөрүнүн азыркы күндөгү абалы аябай оор, техникалык абалы аябай оор. Кыргызстандын экономикасында импорт жана экспортту өнүктүрүүдө Кыргыз темир жолу ишканасынын орду чоң. Учурда өкмөт бул тармакка инвесторлорду тартып келүүнүн бирден бир жолу катары компанияны акционердештирүүнү сунуштоодо. Ал эми бул туурасында Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов мамлекеттик мүлк эч качан жеке менчикке ээ болбошу керек деген ойдо. Темир жолу өзүн өзү актайт. Темир жолу аркылуу ошол биздин жанагы импорт, экспорт адамдардын жанагындай мигранттардын бир кызыкчылыгы айтор Евразеске кирген мамлекеттер аркылуу карым катнаштын көпчүлүгү өзгөчө ошол товар ташуу жолу темир жол аркылуу менен болот. Аны Россияга сатып ийүү менин оюмча акылга сыйбаган иш жана өкмөт ага эч качан барбайт. Азыркы тапта Кыргыз темир жолун акционердештирүү маселеси эксперттер тарабынан каралып жатат. Ал иштер аяктаса маселе Жогорку кеңеште каралып, андан соң аткаруу үчүн өкмөткө жөнөтүлөт. Ал эми бул жагдай боюнча Кыргыз темир жолунун жумушчулары да дүрбөлөң кептерге кабатыр болуп, бул жеке кызыкчылыктын айынан көтөрүлүп жатат дешет. Транспорт министрлигинин маалымат катчысы Кылычбек Досумбетовдун айтымында компаниянын айрым кызматкерлери эгер ишкана акционердик коомго айланса, жеке колго же башка кызыктар тараптарга өтүп кетүүгө ыңгайлуу шарт түзүлүп калаарын айтып жатышат. Адан сырткары ушу коллектив айтып атат, что бизде да эгерде менчиктештирилип ушинтип менчик кандайдыр бир жалгыз адам келип калса, биз жумушсуз калабыз деп. Мен ойлойм, андай эч кандай болбойт. Анткени коллектив өзү ошо башкарууга катышат да, ошо компанияны башкарат. Адан сырткары айтып кете тургандагы өзгөчөлүгү. Бул эгерде азыр ошо мамлекеттик ишкана болуп баргандай ал жердеги кандайдыр бир баягы показательдерди көрсөтпөй,
жылдын аягында кандайдыр бир ДСП секретный деп ал жакка адамдар кире албаса, бул жерде акционердик коом болгондон кийин баардыгы ачык болот. Массалык маалымат каражаттарына, ошондой эле гезиттерге жыл сайын алар өзүнүн отчетун жарыялап турушат. Өлкөнүн стратегиялык ресурстарынын Орусия тарапка сатылышына коомдо карама-каршы пикирлердин жаралышына өз негиздери бар. Кыргыз өкмөтү 2010 жылдагы инкылаптан кийин Орусиянын Газпромнефть компаниясына Кыргыз газ ишканасын $1 сатканы, Рус гидро компаниясына Нарын дарыясына кичи ГЭСтерди куруу мүмкүнчүлүгүн бергени, Манасаба майданын көзөмөл пакетин Роснефть компаниясына сатуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү жана башка бир катар барандуу ресурстарды орусиялык өнөктөштөрүнүн колдоруна карматканы маалым. Жаңылай Баймуратова, Чыңгыз Айбашев, Next TV күндүн темасы үчүн.